Сиз мындай так жооп бериңизчи. Башта мындай бир күчтүү эле жооп берет элеңиз го. Азыр сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, айтсамбы, айтпай эле койсомбу? Мындай тиригирээк болсоңуз. Мен билем, даражаңыз бийик, билем. Бирок мындай так жооп бериңиз. Замаевич, мен сизден улураакмын, даражам дагы улураакпы. Ошон үчүн мага акыл үйрөтпөй эле койсоңуз. Акылбек Жапаровго пакта койду деп жүрбөгүлө. Болгон мен билген чындыгымды айтуудамын. Сын жакшы, сын угуу менен адам түзөлөт, иш жылат. Бирок сын деген реалдуу болушу керек. Ал эмжектен чыккан ал сын эмес, каралуу болуп калат. Бүгүнкү жыйындагы Адахан Кимсанбаевичтин айткан сыны каралуусу күлкү келтирерлик. Себеби биздин экономиканын өсүү темпи бүгүнкү абалыбызды эске алганда Конституциядагы белгиленген бөлүм ишке ашыра алчу маселе эмес экени көрүнүп эле турат. Эгерде Мадумаровдун көзү жетип жатса, саясий амбициясын жыштырып, эл үчүн деп президентке атаандашпастан тилин таап Кабминдин төралыгына барбайт беле. Айтып коюу оңой, аны ишке ашыруу оор. Аны президенттин аппарат жетекчилигине чейин барган Мадумаров эмес, акимчиликте жетектөөчү адис катары иштеп кеткен адам катары мен деле билип турам. Так что Кимсанбаевичке токтонобуз деп койгула. Акматов Бактыгул, Facebook колдонуучу.